Assalamu alaikum. 7 ноябрь 2025 жыл туугандар. Көң боюнча айтайын дедим эле. Мына ушул койдун көңү кечетен өчүрдүк. Ушуну 6000 сомго алдык да туугандар. Анан мындай малинага салганга өтө жеңил болот экен мындай кылчу. Анан да байкаштырыңыздарчы. 6000 сомду актайбы актабайбы. Бирок телефонда канчалык көрүнүп атат билбейм, бирок жакшы эле келген да. Объем жакшы эле. Анан муну мынтип малинанын бетине салгандагы жеңил болот экен. Азыр эмнелерди полностью салынган мына жакка. Эмнелер көчөт казылып, оодарылып кетиптир, билинбей калган. Бирок малинаны астыга жакшы эле салынган. Примерно 2 или 3 или кебирки жерлер 5-10 сантиметр деле төгүлүп калган жерлер бар да. Ушундай туугандар. Бул жакта малдын көңүн ташып атабыз. Мал, ат, кой, үндүк аралаш экен. Болушунча аракет кылып салып жетишпейт окшойбуз. Ушуларды салып бүткөнгө аракет кылыш керек. Ушундай туугандар. Мынабы арасында өгүздүн жуктары дагы бар экен. Сразу эле билинет экен өзүчү. Жемде турган көң башкача болот экен, анан чөп жеп эменики башкача болот экен да. Айдоодогу малдыкчы. Негизи көң ала турган болсоңуздар, койдун көңүн алган жеңил болот экен. Ташыш, салыш, иш процесс оңой жүрөт экен да. Мына салыш дагы оңой болот экен. Арабада дагы жеңил болуп. Малдыкы бул өтө кыйын. Чирибеген болсо кыйын экен салыш. Чириген болсо малдыкы деле жакшы болот.